Ассалому алейкум. Силерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо алып баруучулар Кемелбек Жуманазаров, Алтынбек Ынтымак, Гүлайым Жаманкулова. Биздин көптөгөн программаларыбыз аркылуу сиздер ден соолуктун сырлары менен тааныштыңыздар. Алар силерге жардам берди го деген ниеттебиз. Бүгүн биз үй бүлөнүн турмушу аттуу жаңы программаны баштайбыз. Тилекке каршы көптөгөн жубайлар үчүн үй бүлөдөгү бакыт тек гана кол жеткис тилек бойдон калып калууда. Эмне үчүн ушундай болууда? Эмне үчүн көптөгөн үй бүлөлөр бузулууда? Эмне үчүн бүгүнкү күндө жалгыз бой адамдар көп? Эмне үчүн бизде таштанды балдар көп? Мына ушулардын бардыгы тууралуу биз үй бүлө турмушу программасында сүйлөшөбүз. Ыйык китептер Кудайдын сурак күнүкелерин бизге айтышат. Жерде жашаган ар бир адам Кудай алдында жооп берерин айтышат. Ушул сотто бизди коргой турган бирөө барбы? Же биз жалгызбызбы? Программабыздын экинчи бөлүгүндө мына ушул тема жөнүндө биз сиздер менен ой бөлүшөбүз. Биз менен болуңуздар. Кудай сиздерге батасын берсин. Үй бүлө эмнеден башталат? Мен сени сүйөм деген сөздөнбү? Же бала пайда болгондон баштаппы? Же мүмкүн күйөөбүзгө тамак жасоодон башталып жүрбөсүн? Бактылуу үй бүлөлөрдөн болуу бардык эле жаш жубайлардын тилеги. Жаңы үйлөнгөндө алар кандай гана жагдай болбосун, бири-бирине күйүмдүү болууга убада кылышат. Бирок анда үй бүлөлөрдүн бузулуусу, жалгыз бой энелер, таштанды балдар кайдан пайда болот? Бири-бирин түшүнүү, сүйүү, бири-бирине болгон кызыгуусу, бири-бирине тирек болуусу кайда жоголот? Качан аял тамак жасап, бала карап, дүкөнгө чуркап, ал аз келгенсип эне да ата болуп тамак табыш үчүн базарда кезерип отурганда, анын колундагы бакыты учуп кеткендей эле болот. Ал эми күйөөсү бул учурда арак ичип, шапар тебет, ал аз келгенсип аялынан аракка акча сурайт. Бирок тескерисинче түшүнбөстүктүн курманы күйөөсү болгон үй бүлөлөрдө аз эмес. Күйөөсү үй бүлөдөгү ынтымакты, жылуулукту сактоого аракет кылып дал бастаса, аялы анын тапканын ченебестен талаага чачат. Ошентип үй бүлө бузулат. Анан алар жаркыраган бир күн эле элдик соттун алдында отуруп калышат. Алардын ажырашкысы деле келбейт. Ажырашуу менен маселе чечилбесин түшүнүшөт. Бирок бири-бирин түшүнбөстүк ушунчалык курчуп кеткендиктен мындан ары бирге жашоого мүмкүн болбой калат. Мына эми алар ажырашып тынышты. Ал эми балдар эмне болот? Алар кечинде жатканда көздөрүн жашка жууп жатып укташат. Анткени мурдагыдай эле атасын да, энесин да сүйүшөт жана алардын ажырашканына өздөрүн күнөөлүүдөй сезишет. Эмне болуп кетти? Эмне үчүн бул бири-бирин сүйгөн адам ажырашкандардын тизмесине кошулду? Никенин бекем болушунун сыры эмнеде? Үйлөнүү күндүн айтып бүткүс кубанычын канткенде булгабай, капа кылбай, көпкө чейин сактоого болот. Үй бүлө дайым эле жубайлар ойлогондой болобу? Анаранын турмушка чыкканына 4 эле жыл болду. Азыр ал үй бүлөлүк турмушка көнүгүүнүн жолун үйрөнүүдө. Жаңы турмушка чыкканда ага чексиз сүйүү, көп акча, жасалгалуу кийимдер, гүлдөр гана көрүнүп, дайыма эле ушундай болуп турчудай көрүнчү. Эми 4 жыл өткөндөн кийин ал өзүнө эмне үчүн мага эч ким ушундай өзгөрүүлөр болорун алдын ала эскерткен жок деген суроону берет. Эми анары турмуштун ачуу чындыгын көрүп отурат. Эми ал үйдөгү оокаттардын бардыгын бала багып, кир жууп, идиш жууп, ар кандай оор жумуштарды кылуу керек экендигин түшүнүп отурат. Нике бул төгөнбөгөн ысыкчылык айы эмес. Медовый месяц эмес орусча айтканда. Ал үй бүлөдөгү турмуштун милдеттерин жары менен бирге бөлүшүп, үй бүлөнүн жүгүн бирге тартуу дегендик. Чоң-чоң кубанычтарды сезүү акырындай баштайт. Кээ бир учурларда таптакыр өчүп да калат.
окуянын ушундай болушу шексизби? Мисалы, Тимурхан деген жигит болочок келинчеги менен жолугушуп жүргөн кезде анын аппакай колдоруна суктанып, жакшынакай прическасына куштар болчу. Албетте, бара-бара анын колу дайыма кир жуугандан, идиш жуугандан сулуулугун жоготушу мүмкүн. Ал эми прическасын шамал уйпалашы мүмкүн. Бирок Тимурхан жумуштан кийин өзүнүн жакшынакай кызы менен жолугушун көксөп келип, эшиктин алдындагы бозоргон, үстү башы каралбаган, эски халат, апкыты басылган, тапочка кийген өзүнүн Назгүлүн көрөт. Анын мындай кебетесин көрүп, кечке чейин эмне кылып жаттың деген суроону бергенине жана жагымдуураак жай издеп кетишине таң калып кереги жок. Чын эле никенин баары бузулууга дуушар болобу? Дайым эле чындык көңүл калууларды алып келеби? Эки жаш адаттагыдай шартта жолугушуп жүрүшчү. Бир күнү алар сүйүүлөрүн башкача шартта сыноону чечишет. Бир жума бою жигит кечинде кыздын үйүнө келип, аны менен бирге тамак жасап, идиш жуушчу. Андан кийин жигит кызга жакшы уктагын дечү да үйүнө кетип калчу. Турмуш курардын алдында алар турмуштун ар кандай шарттарында бири-биринен зерикпей тургандыктарына ишеничтүү болуу алар үчүн өтө маанилүү болчу. Көрдүңүзбү? Бакыт бул дайыма шуулдаган кубаныч, шаттык эмес. Бакыт тамак даярдоодон, балдардын чоңоюшунан, күндөлүк турмуштагы нерселердин алмашып турушунан курулат. Никелер орто жолдон бузулбашы керек. Бирок силер ынтымакка, келишимге келбесеңер, анда нике бузулат. Биздин үй бүлөдөгү өз ара мамилелер жөнүндөгү берүүлөрүбүз силерге никедеги бакытты табууга жардам берет деген ойдобуз. Дүйнөдөгү тиричилик башталганда эле Кудай айткан. Анткени адам өз атасын, энесин калтырып, аялына жабышат жана алар бир жан болуп калат. Ушул жан бөлүнбөй, бир бойдон калыш үчүн эмне кылыш керектигин биз келерки бир нече радио берүүлөрүбүздө сүйлөшөбүз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Ыйык китептер акыр кыямат күн келери жана жердеги жашаган ар бир адам Кудайдын алдында суракка алынарын айтышат. Ушул акыр кыяматта бизге арачы болчу бирөө барбы? Же биз жалгызбызбы? Эң эле олуттуу суроолор. Жоопту биз Кудайдын ыйык китептеринен табабыз. Бир жолу бир солдат жаман бир окуяга дуушар болот. Ал мамлекеттин президенти гана жардам бере ала турган ушунчалык кыйын абалда калат. Ал аны кабыл алууну суранып өтүнүч кылат. Бирок согуш абалы болуп, президент бош эмес болгондуктан анын өтүнүчү кабыл алынбайт. Ал секретардан кайра өтүнөт. Бирок сакчылар аны кайра кайтарышат. Солдаттын айласы кетип кетүүгө мажбур болот. Анын такыр үмүтү үзүлүп, ыйлап жиберет. Бирок качан ал коройго чыкканда аны четте достору менен ойноп отурган бала байкап калат. Ал бала чоң эле кишини ыйлап баратканын аябай таңданат. Ал анын жанына келип мынтип сурайт: "Байке, сиз эмне үчүн ыйлап жатасыз?" Солдат өз көз жашынан уялып тескери бурулуп кетет. Баланын колунан кармай калып дагы сурайт: "Байке, эмне ыйлап жатасыз?" Ошондо солдат мынтип жооп берет: "Балам, мен бир оор абалга туш болгом.
Мен президентке киришим керек. Менин бул абалыма президент гана жардам бере алат. Бирок мени ага киргизбей жатышат. Баланын көзүнө тике карап мынтип сурайт. Чын эле сиз президентти көрүшүңүз керекпи? Солдат үнсүз башын ийкейт. Анда мени менен жүрүңүз дейт бала. Бирок солдат болбой, кантип, бул мүмкүн эмес. Мен кирүүгө көп эле аракет кылдым дейт. Бирок бала болбой эле аны кайра алып жөнөйт. Ошентип баланы ээрчип отуруп, ал сакчылардан да, бардык секретарлардан да өтөт. Анан президенттин жабык турган чоң эшигинин алдына келет. Бирок бала бул эшикти ачып жиберип мынтип айтат. Ата, бул киши сени көргүсү келет. Ал кыйын абалга учураптыр. Ага сен эле жардам бере алат экенсиң. Солдатты президенттин уулу ээрчитип келгендиктен президент анын өтүнүшүн ошол замат угуп чыгат. Солдатка жардам көргөзүлөт. Анткени кимдир бирөөнүн президентке жолу ачык болчу. Жердеги жашаган ар бир адам ааламды жараткан улуу Кудайдын тагынын алдында келерин бизге ыйык китептер айтышат. Жана бул Кудайдын кыямат сурак күнүндө болот. Кымбаттуу досум, бир күн сен да мен да ушул сотто коргоочуга же арачыга муктаж болобуз. Бул жөнүндө ыйык жазуу мынтип айтат. Кудай ааламды адилеттик менен соттой турган күндү белгиледи. Апостолдордун иштери китеби 17-бап 31-ыр. Бул сот бардык жагына мааниге ээ боло турган сот деген ойго алып келет. Биздин эч кимибиз аны толук маанисин түшүнбөйбүз. Биздин көз алдыбызга ар бир иш жана сөз карала турган олуттуу тергөө сотунун жүрүшү тартылат. Ал эми бул болсо өз учурунда атайын тизмеге салуу системасынын жолго коюлгандыгын айтып турат. Бул тизмеге салуу системасы азыр барбы? Кудайдын качандыр бир кезде жерде жашаган ар бир адамдын ар бир сөзү жана иши жазылып сакталган жазуулары барбы? Бар. Забур ыйык китебин ачып Дөөт падышанын сөздөрүн окуйлу. Теңирим, сен мени сынадың. Менин качан отуруп качан турарымды сен билесиң. Сен алыста эле менин оюмду түшүнөсүң. Мен басып жүрөмбү, эс алып жатамбы, сен мени курчап турасың. Жана менин жолдорумдун баары сага белгилүү. Менин сөзүм тилиме келе электе эле, сен Теңирим, аны даана билесиң. Сенин башкарууң мен үчүн таң каларлык бийик. Мен түшүнө албайм. Сенин рухуңдан кайда барам, жана сенин жүзүңдөн кайда качам. Забур 138-бап 1-7-ырлар. Адамдын турмушун Кудайга жөн гана карап же угуп турбайт. Ал сот күнүндө далилдеш үчүн мунун баарын кандайдыр бир сыр аркылуу жазып турат. Бул жазуулар качан, каерде жүргүзүлөт? Ыйык Инжил жазуусу адамдар китепте жазылгандар боюнча соттолот деп айтат. Бул китептер сөзсүз эле бизге жакшы белгилүү болгон, кагаз бетинде басма сөз менен бастырылган, же булгаары туштуу болушу керек эмес. Мүмкүн алар азыркы мезгилдеги адамдар тарабынан кеңири жайылтылган компьютерлердин да артыкчылыгы чоң, татаал электрондук ачылууларга туура келер. Мүмкүн бул кылдаттык менен байкап жана эсте толук сактап калыш үчүн атайын жасалган тирүү компьютер адамдар болуп жүрбөсүн. Биз азыр эбегей зор илимий ачылыштар болуп жаткан жана электрондук компьютердик техника өнүгүп турган заманда жашап жатабыз. Эгер ушундай таң каларлык ачылыштар бүгүнкү күндө адамдын кол астында болсо, анда ааламды жараткандын күчүн жана мүмкүнчүлүктөрүн чектөөнүн кереги барбы? Кудайдын колунан баардыгы келет. Кудай жерде жашаган адамдар жөнүндө маалыматты кантип чогултуп, кантип сактаарын даана билбесек да, ал муну адилеттүү жана калыс сот жүргүзүү аркылуу гана жасаарына биз ишенебиз. Бул бизде эң маанилүү суроону туудурат. Эгер биздин үстүбүздөн болгон Кудайдын соту болоор шексиз болсо, анда мени менен сени менен эмне болот, досум? Биз өз турмушубузда каталыктарды кетирдик. Көптөгөн жаман иштерди жасадык, көптөгөн жаман сөздөрдү айттык. Инжилде мындай деп жазылган: бардыгы күнөө жасашты жана Кудайдын даңкынан ажырашты. Бир дагы такыба адам жок. Павелдин римдиктерге жиберген каты 3-бап 10 жана 23-ыр. Күнөө оору сыяктуу бардыгына жайылып кеткен. Бирок досум, экөөбүз үчүн жана башка ар бир адам үчүн кубанычтуу кабар бар, кубанычтуу үмүт бар. Таза жана ыйык жашоодо жашаган Ыйса жерде жашаган ар бир адам үчүн, анын куткарылуусу үчүн өзүн өлүмгө кыйды, өзүнүн өмүрүн берди. Кудайдын сөзү Ыйса, Кудайдын улуу курмандыгы Ыйса күнөөсүз жана жеңиштүү турмушта жашаш үчүн бизге арачы болуп, биз үчүн сүйлөп жана биздин карыздарыбызды төлөө үчүн жиберилген. Ага ишенип жана аны өзүбүздүн куткаруучубуз катары кабыл алуу бизден талап кылынганы мына ушул гана. Инжилде мындай деп жазылган:
Ага ишенгендер айыпталбайт, ал эми ишенбегендер айыптуу. Иоанндан ыйык Инжил 3-бап 18-ыр. Ошентип Кудайдын сотунда силердин атыңар аталганда Ыйса минтип айтат: "Бул менин досум, ал мени сүйөт. Анын күнөөлөрүнүн баары кечирилген. Ал мени менен түбөлүк жашоосун каалайм." Демек бул силер кабатыр болбой эле койгула деген сөз. Сотто силердин досуңар бар. Силердин эң сонун коргоочуңар силер үчүн кам көрөт. Ошентип бүгүн азыр силер өзүңөрдүн ишиңерди Исага тапшырып жана өзүңөрдүн адвокатыңарга ишенгендей эле ага да ишенишиңер гана калды. Ушул ой жүгүртүүлөрүбүздүн уландысын сиздер келерки радио берүүлөрүбүздөн угасыздар. Ал эми азыр болсо биз ыйык Инжилдин барактарын ачып, Ыйса жүргүзгөн кереметтердин бири болгон шал болгон адамды айыктыруу жөнүндө окуйбуз. Ыйса Капернаум шаарында жүргөндө ар кайсы жерлерден ага көп жөнөкөй жана атактуу кишилер чогулушту. Ал аларды үйрөтүп жана Кудайдын кудурети менен оорулууларды айыктырды. Ыйса насаат айткан үйгө 4 адам ооруп жаткан шал болгон адамды айыктырып берсин деп төшөк короп алып келишти. Бирок көп кишилер аркылуу аны эшиктен үйгө киргизе алышпай, алар үйдүн төбөсүнө чыгышып, төбөсүн бусушуп, үйдүн төбөсүнөн ооруу жолдошун төшөгү менен кошо бөлмөнүн ортосуна түшүрүп, Ыйсанын алдына жаткызышты. Ыйса алардын ишенимин көрүп, алсыз оорулууга айтты: "Сенин күнөөлөрүң кечирилет." Өздөрүнүн билимине жана кызмат абалдарына карата кекирейген дин аалымдар жана фарисейлер жек көрүшүп, жана анын Кудайдан келгенине ишенишпей, Ыйсанын бул сөздөрүн угуп ой жүгүртүштү. Кудайды жамандаган бул ким? Кудайдан башка ким күнөөлөрдү кечире алат? Ыйса алардын ойлорун билип, аларга мындай жооп берди: "Силер жүрөгүңөрдө эмнени ойлойсуңар? Кайсынысын айтуу оңоюраак? Сенин күнөөлөрүң кечирилди дегенби, же тургун жана баскын дегениби?" Бирок дүйнөдө күнөөлөрдү кечиришке адам уулунун бийлиги бар экендигин силердин билүүңөр үчүн деп ал алсызга мындай айтты: "Сага айтамын, тургун, төшөгүңдү ал да үйүңө баргын." Ооруган киши ошол замат турду, төшөгүн алып, айыктырганы үчүн Кудайды алкап, өзүнүн үйүнө жөнөдү. Ошол жерде болгондордун баары Кудайды даңкташып: "Биз азыр укмуштуу иштерди көрдүк" дешти. Жаңы осуят Лукадан ыйык Инжил 5-бап 17-ырдан 26-ырларга чейинки. Асманда жылдыз жанды
урматтуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.